Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрүүчүлөр, жалпы биздин ар бир көрүүчүбүзгө салам айтабыз. Мына ушул убакыттарда жаңыда кечкирип бардыгыбыз жумуштан келип, үйүндө тамак үстүндө отурган болсоңуздар, бизди көрүп отуруңуз. Кандайдыр бир жумуш менен алек болуп аткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө жакшы маанайды, ошол эле учурда энергияны тартуулап бергенге биз аракет кылалы. Халба шоу программасы башталды. Барыңыздарга салам айтабыз. Айпер Адамкулова кызматыңыздарда болом. Ал эми бул мүнөттөрдөн тарта сиздер үчүн сонун оюндар болгону турат. Урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин өзүңүздөр байкап калгандай эле бизде командаларыбыз бар. Мына ушул командалар менен биргеликте биз бүгүнкү программабызды ачык деп жарыялай берели. Жана сөз түрдө бүгүнкү программабыздын демөөрчүсүн дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Адышата компаниясынын атамекендик эң биринчи өндүрүшү Нитро энергетикалык суусундугу биздин бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү. Ар бир бөтөлкөнүн ичинде энергия бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү, урматтуу көрүүчүлөр. Жана бүгүнкү эфирибизди жана халва шоуну сиздер дагы энергия менен көрүп отурасыздар, жакшы маанай менен көрүп отурасыздар деген ойдобуз. Аны эмесе бүгүнкү келген коноктор менен тааныштырып баштайлы. Менин оң тарабымда сулуулар отурушат. Сулуулар менен программабызды баштап алсак туура болуш керек. Аны эмесе Ырчы Кенже Абдыкеримова бизде конокто. Кол чаап коелу, келиңиздер. Кош келиңиз Кенже айым. Рахмат. Иштериңиз кандай? Сизди күнүгө тойдон көрүп атам азыр. Шүгүр, бардыгы Кудайыма шүгүр. Азыр элибиздин жакшылыктарында кызмат кылып жүрөбүз, буюрса. Ошол элибизде жакшылыктар эле боло берсин. Биз болсо жакшы тойлорго кызматкана кыла берелик. Акыркы жаздырган ырыңыздын аталышы кандай болду? Эми жаздыргантам, буюрса. Эми жаздыргантам. Азыр бошобой жатабыз, чындыгындачы. Сен дегенде деген ырды буюрса. Аранжировкасы дагы жаңы, анан дагы толуктап ошол ырды буюрса жаңы жаздыргантам. Бул учурга чейин ырды алып жүргөн Сен дегенде деген. Ооба, ошол эле ыр. Жаңы аранжировка менен, жакшы. Аны эмесе бүгүнкү Кенже ай менен биргеликте бир командада алга сүрөбүз деп турган дагы бир сулууну тааныштырып өтөлү. Бийчи бизде Токтоева Элиза бар. Кол чаап коелу. Кош келиңиз. Элиза, сизде жакшы жаңылык бар экен, Ооба. Экиде сырткары баарлашып калдык. Бөлүшө бересизби көрүүчүлөр менен негизи? Негизи аны айтпай эле коюш керек болчу деп эле. Ооба, мен айтсам туура эмес болуп калат го дейм, аны бул тарап өзү айткан туурараак болуп калат го дейм. Аны деле айтып коюу бердиңер, Жашырышат. Макул, анда негизи бийлеп жүргөнүзгө канча убакыт болуп калды? 4 жыл болуп калды. 4 жылдан бери бийлейбиз. Ошо той сферасында кен жаккан эчилер менен да ошо тойдон таанышып, бул жак менен дагы даже тойдон таанышып калгам. Ошол той байланыштырып калган да бизди. Азыр эң башкы жумушуңуз эле бий чөйрөсүбү? Жок, мындан тышкары дагы банк сферасында иштейм. Экөөнү чогуу алып кеткенге аракет кылам. Жакшы. Аны эмесе сулуулар, сиздердин командага ат коюшубуз керек. Кандай ат коебуз? Эми сулуулар деп калбадыңызбы? Ошо сулуулар боюнча кала береличи. Жаготабы, Аябай жаготот. Макул анда. Мен сулуу эмесмин, просто сүрөткө сулуу түшөм дегендей. Биз сулуу эле. Жок, кен жакканча биз сулуу элебиз. Ооба, суп-сулуу болуп кетипсиздер, ошондуктан сулуулар деп коебуз. Сулуулар командасын колдоп коюңуздар. Жакшы, аны эмесе бүгүнкү программабызда сулуулар командасы бизде даяр, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми аларга атаандаш дагы бир команда бар. Алар мырзалардан түзүлгөн. Алардын бири бизде тамада Азамат Нуркасымов. Кол чаап коюңуздар. Кош келиңиз жана Азамат мырза. Сиздин кийимиңиз мага өзгөчө көрүнүп турат, формаңыз этно стилде, кыргыз оймо чиймелери түшүрүлгөн. Негизи мындай тойлорго барганда эле же эфирге барганда эле ушинтип кийинесизби? Жок, мен кийимдерди мисалы тойго барганда костюмшумдарды
көбүнчөсү магазиндерден алабыз. Эми үй тойдо да кызмат кылгандыктан байланыштуу ушундай этно көйнөктөрдү, кыргыздын ою чийимелер түшүргөн көйнөктөрдү, калпактарды кийүүгө аракет кылам. Бирок тойлордо эле эмес, көчөдө деле мындай күнүмдүк жашоодо деле мындай көйнөктөр. Азыр ушул боюнча келдиңиз, э? Азыр ушул боюнча келдим. Мисалы, маршруткадан көп киши карап, бул Нукра кыргыздын баласы экен. Башкача бала окшойт деп, э? Башкача өзгөчө бала экен, аябай да сулуу экен деп. Жакшы, мына ушинтип даңазалап жүрөрүңүз дейли. Анда эмесе Азамат мырза менен биргеликте бизде дагы бир мырза бар. Эрке бала тамада бизде Сымбатбек Прембердиев. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Азыркы учурда мисалы бардык тамадалар, ырчылар, бийчилер бардыгы тойдо жүрүшөт да. Сиздики да мындай күндөрдүн баары жазылып калганбы? Негизи сезон айы келгенде, күз айы келгенде бар эле арасында 1-2 күн эз албасак, бир айда бир 20-22-23 күнгө чейин тойго чыгабыз буюрса. Албетте күз айында. Мурдагыларга салыштырмалуу азыр кандай өтүп жатат негизи мындай? Кичине өсүш же тескерисинче башкача нерселер кире баштадыбы? Той сферасында мен оюмча өсүш болуп атат. Себеп дегенде мурда улуулар кетип дегенде азыр жаштар келип, улуулар начар алып барчу дей албайбыз, бирок жаштар жаңы идеяларды киргизип атышат. Жаңы идея ошол эле мисалы ысырап тарабынан карасак деле, ошол эле оюн, ошол эле ырдестелер, шоу программа бүт жаңыланып атат. Буюрса жакшы. Тойдун баары ысырап дегенден алыспыз. Ысырап кылбай, үнөмдөп, бирок бардыгын жай-жайында ордорунда ысырап кылат. Үнөмдөп өткөрүп калышты азыр, э? Ооба. Бирок ошондой эле той өтөт. Ошондой эле той өтөт. Ошол эле киши үйлөнөт, ошол эле киши кыз узатат дегендей. Жакшы той үстүндө эле гана жүрөрүңүздөр дейли. Ана эмесе мырзалар, сиздерге командага ат коелу кандай коебуз? Биз негизи сулуулар деп биз койсок деп атканбыз. Эми ал сулуу болуп турганы сокур кишиге деле маалым болуп атпайбы. Анан кыздарга биринчи анын үстүнө 2 сулуу да биригип алып турбуз да. 2 сулуу бир команда болуппу? Анан кыздар сулуулар деп коюп кетишти. Биз эрке бала деп калдыңыз. Эрке балдар эле болот. Эрке бала эле. Эрке бала, э? Макул, анда сулуу эрке балдар деп коелу. Эфириңер жагып атат. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай тамаша менен программабызды баштайлы. Бизде сулуулар командасы жана эрке балдар командасы командалары бизде даяр болду. Биз баштайбыз жана ага чейин жогоруда айткандай Нитродан ичип алалы, эдерге топтоп аз оюндарды ойнойсуздар. Күчтүү керек. Анда эмесе кеттик алдыга. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Анда эмесе биз программабызды баштай берели. Эми каалаган учурда алып, ичип отура бериңиздер. Шашпай, энергиядан топ-топ мындай кичине таппай келатканда эле ичип алсаңыздар, соодун болуп кетет да. Жана айта кетүүчү нерсе, урматтуу телекөрүүчүлөр жана командалар, эгерде кайсы команда бүгүнкү Халва шоу программасында мыкты деп табылса, упайларды көп топтогон болсо, бизде Нитродан сонун белектер бар. Бере берсеңиздер болот бизге. Ошондуктан утуш керек. Жакшы. Оюн көрсөтүү керек. Каяктан билесиздер балким? Азыр баштала берсин. Баштала берсин. Анда эмесе биринчи оюнубуз бул тамга жегич оюну. Кайсы командадан баштайлы? Кыздардан баштайлы. Кыздын 40 чачулуу деп сулуу да болуп калып турабыз. Каласып атып. Сулуулардан баштай берели. Сулуулар баштай берелиби? Баштай берели. Силер көргүлөсүз да, анан биз көрөбүз, байкайбыз. Анда оюнубуздун шартын дароо түшүндүрө берейин. Бул оюнубузда сиздерге бир канча суроолор берилет. Сиздер болсо жооп бересиздер, болгону бир тамга берем, ошол тамгадан баштап жооп беришиңиздер керек. Анда эмесе, урматтуу сулуулар, сиздерге берилүүчү тамга бул А тамгасы. Бардык суроолорго А тамгасынан жооп бересиздер. Бирөөңүздөр ойнойсуздар, экинчиңиздер жардам берип турсаңыздар болот. Сиз ойноңуз, миске жардам берейин. Таппай калган учурда сиз кошумчалап кете берсеңиз болот, э? Анда эмесе,
ар бир оюнда убакыт чектелүү экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Батыраак жооп бергенге аракет кылыш керек да, кыскасы. Аракет кылабыз. Сиздерге суроону болушунча батыраак берем. Анда даярсызбы? Даярбыз. Биринчи суроо. Үйдө ким башчы? Атам. Кыздар эмнеге кашын боюшат? Акылдуу болуш үчүн. Сүйүү жөнүндө мыкты сериал? Амазонка. Подъездде күткөн канчалык жакшы? Аябай жаман. Эң түрү суук актер ким? Альберт. Анойттан эч ким айта бербес да. Бактылуу болуу үчүн канча тарелка плов керек? 6. 6-дан ашык го. Алтынчыдай. Сиз билген коркунучтуу чымчык? Эме. Аккуш. Аккуш. Ооба, аккуш. Жер өтмөктөн өтүп жатканда эмне кылбоо керек? Алдабаш керек. Эрте ойгонуу үчүн канчада уктоо зарыл? 6:30. Уйлар эмне жөнүндө кыялданышы мүмкүн? Уйларбы? Мындай эме бололу деп, акылдуу бололу деп кыялданышы мүмкүн. Адамдардай бололу, акылдуу бололу деп. Салыкчыларды эмнеде эркелетсе болот? Айланайын деп. Ырчы болуу үчүн кандай мүнөз жакшы? Адамгерчилик. Маймылдар эмне жөнүндө ойлонушат? Маймылдар эме жөнүндө. Аш жөнүндө ойлонушат. Гаилердин колундагысын деп суроо берейин десем, убакыт бүтүп калды. Мына ушундай суроолорду бердик жана жоопторду ала алдык. Сизде кайсы суроо жакты? Мага жанагы эменин астындагы дегенчи. Жер өтмөктө. Жер өтмөктүн астында ошол жак. Алдабай өтүш керек экен жакынча ал жерден. Алдабаш керек. Билтирем мен. Маймылдар эмне жөнүндө ойлонот десе, ак кудай суу бололу дейт го деп жооп берет деп аттым эле. Ошол учурда оюңа келип аткан да. Аз байкайбыз бул жакты. Анда эмесе биз мырзаларга кезек берели. Сиздерден ким ойносун? Мен жардамдашып турайын. Ойнай бериңиз. Сиз макулсуз, Айдоодо Анда кошот жакшы эмесе деп. Сымбатбек мырза сизге берилүүчү тамга С тамгасы. Даярсызбы? Анда эмесе баштадык. Биринчи суроо. Депутаттарды каяка жиберишет? СИЗОго. Татуировканы эмнеден жасашат? Соктон. Керемет. Кыргыз жомогундагы каарман. Кыргыз кандай дейсиз? Кыргыз жомогундагы каарман. Эме. Жаныбар бар го? Суур. Ар бир үйдө жашоочу жаныбар. Сагызган. Кайненеге кантип жагыш керек? Сиз жакшысыз. Кайыктарды ким ойлоп тапкан? Сезбек Искеналиев. Сезбек Искеналиев. Тоого өзүңүзгө эмне аласыз жаныңызга? Спичка. Спичка. Бул жак ойноп атат. Самолетту ким ойлоп тапкан? Сезбек Искеналиев болуш керек ошо. Жок, башка жооп айтыңыз. Сусарбек. Помидордун баасы канча? 80 сом. Эски телевизорду эмне кылыш керек? Сындырып салыш керек. Жыгылып түшсөңүз уяласызбы же ыйлайсызбы? Сөгүнүп коюш керек бир аз. Кар качан жаайт? 8-айларда жайыт го дейм ушул. Айымдарга iPhone керекпи? 8 iPhone 8 алып берсең болот. 12 көп болуп калат. Тойго эмне даярдашат? Стол даярдашат. Мен чарчадым деп дагы кантип айтсаңыз болот? Стресс болуп атам. Акыркы жооп өзгөчө болду. Сизге кайсы суроо көбүрөөк эсиңизде калды? Тиги самолетту ким ойлоп тапкан деген. Сусарбек. Анан тиги жомоктогу каарманда бир аз кыйыныраак болду негизи. Сиз кимди айтайын дедиңиз эле? Ами ал жомокто Сүймөнкулова. Мен сүлөөсүндү таппай калбадымбы? Сүлөөсү менен түлкү жөнүндө жомок бар го. Жүнүң жалтыраак болот. Чыда деген. Мен айттым эле. Сиз сууруду айттыңыз. Суур бар эле. Мында энергия алып алалы бир аз, Жоопторду алдык. Анда эмесе биринчи оюнубуздун жыйынтыгын чыгарсак, биринчи суулар командасы ойногон болчу. Алар жалпысынан 12 суроого жооп берип жетишти.
Ал эми С тамгасынан баштап эркек балдар ойноду. Алар 15 суроого жооп берди. Ошону менен биринчи ойнубузда эркек балдарга бир упай кетти. Кочагы өзүң Азырынча булар уттурсун да. Спонсорлордун нитролордун баштары көрүнө баштады бизге же. Мына ошентип биринчи ойунубуз жыйынтыкталды. Урматтуу эле көрүүчүлөр, кийинки oyunубузга кезек берели. Алло, сен кайдасың oyunu. Алло, сен кайдасың oyunунда эркек балдар командасы келишти. Урматтуу мырзалар, азыр сиздерге экранга ар кайсы жерлер чыгат. Сымбатбек, сиз көрүп айтып бересиз. Ал эми сиз болсо табасыз. Түшүнүктүү. Буга да убакыт берилет. Батыраак айтып, батыраак тапканга аракет кылыш керек. 15-те таап салалы. Жон гана айтып эле бериңиз, э? Аны эмесе баштадык, убакыт кетти. Биринчи жерди чыгарып берип коюңуздар. Асанбай тарапта чоң бир көчө. Ынтымак паркы. Чоң бир Южный магистрал. Кийинкиси Империя. Пицца. эмне деп аталат, ошол жерди айтыңыз. Айтыңыз так. Империя. Эмне жер болот, ошо жеген жерлерди айтышыңыз керек. Империя мынча жей турган жер, бир тамактануучу жай. Империя туура эле таптың сен. Империя пицца. Уландырып кой. Эме. Кафе, ресторан, клуб. Жок, пиццаны эле уландырып кой. Империя пицца. Пиццаны кандай жерден жейбиз? Эмне жерден жейбиз? Эмне жер деп аталат эле? Мисалы кафейнядан жейбизби, же болсо пиццерия. Кийинкиси. Илгери катты эмнеден жиберчү эле? Ат менен. Куш менен. Жок. Аны катты эмне менен? Пенсиядан алабыз. Почта менен. Кийинкиси. Көлгө киргенде эле кайсы жерге киребиз? Балыкчы. Кийинкиси. Бул эмне я? Билбесеңиз кийинкиси деп айтсаңыз болот. Кийинкиси. Дарыны каяктан алабыз? Аптека. Кыргызчасы? Дарыкана. Азыр биз каяка жакынбыз, чоңдор отурган? Площадь Ак үй. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Кайсы сөздү билбей калдыңыз? Спа центр деп ийдигим да менчи. Спа центр деген эме? Спа. Спа деген чыкты да. Массаж алган жерлерди. Жок, спа центр деп туура эле айтмак экенмин. Бирок центр десем по-любому таппайт. Унутуп койсоң эле мен сразу айтып коймок экенмин. Канча суроого жооп берип салдык? Мына ошентип азыр мен айтам жыйынтыгын мырзалар командасы тактап айтканда бизде эркек балдар ойноп бүтүштү. Азыр сулууларга кезек берели, анан жыйынтык чыгарабыз. Ана келиңиздер. Кенжайым жана Элиза даярсыздарбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар баштадык. Биринчи жер. Тойлор, тойдун эмеси, юбилей ошонун эмеси. Юбилей, ошо тойда эмне бар? Экөө үйлөнүп атканда. Свадьба? Ооба. Кийинкиси. Машина токтото тур, да. Жалал-Абадта кооз жер, токойлор. Жок. Арслан. Асманга уча турган. Самолет? Жок. Ракета? Да. Жок, ракета да окол. Эме, жок, кийинкиси. Кыргыздын улуттук үйү. Боз үй? Кийинкиси. Менин эмем районум. Сокол? Жок, Оштогу. Жок, Сокол, Оштогу. Ошто, Жалал-Абад? Жок, кийинки билбейт экен. Кийинкиси. Токмоктогу эме. Да. Аны мен көрсөтпөчүмүз. Базар, Ош базар, Аламидин базар бар, дагы эмне базар бар. Бишкекте. Орто сай? Ооба. Кийинкиси. Балдар чачын эмеде турган жер. Жок, дагы ошол заманбап. Жок. Кийинкиси. Жуна турган жер. Душ? Ооба. Дагы. Убакыт бүттү. Оча коелайм да. Орго жеңил келип калды, же кандай болуп калды? Ошондой ойлоно беришет да бардыгы эле. Эми өз айтпадык беле, кичине башында беребиз. Мо, мисалы спа дегенди же түшүндүрө албасаң, Темурдагы спага барып алсам дейсиң. Ал кандай?
Жок, кийинкиси деп мен билбептим, кийинкиси деп айтышты. Экинчи ойногон жакшы турбайбы? Эмкисиндеги. Аны эмеси кийинки ойунубузга берерден мурун жыйынтык чыгарып коелу. Биринчи бизде эркек балдар ойногон болчу, алар жалпысынан 6 жерди туура табышты. Ал эми сулуулар командасы 7 жерди туура таап кетишти. Ошону менен бул оюнда биз сулууларга 1 упай бердик, жалпысынан 1-1 эсебинде тең келе жатышат. Аны эмеси оюнубузду уланталы, кийинки оюнубуз калпы чымбы оюну. Аны эмеси калпы чымбы оюнубуз менен уланталы, урматтуу биздин командалар. Менин колумда мына ушундай карточкалар бар. Калпы чымбы деген жазуулар бар. Ичинде азыр 2 командага бирден берем. Ичиндеги жазууну командалар бири-бирине көрсөтпөңүздөр, жашыруун болсун. Бирок баягы командадагы оюнчулар бири-бириңиздер көрө бересиздер. Кандай жазуу келсе, ошого жараша бир окуя айтып беришиңиздер керек. Калп деп келсе, калп бир окуя айтасыздар, чын деп келсе, чын бир окуя айтып бересиздер. Экинчи команда ал окуяны угуп бүткөндөн кийин табат. Булар окуясы калп же чын деп. Кыскасы, карточкадагы жазууну алар табыш керек экинчи команда. Бирок негизги нерсе бул жерде ошо айтып берип жатканда экинчи команданы таптырбай айтканга аракет кылыш керек. Түшүндүңүздөр, Аны эмесе, түшүнгөн болсоңуздар жакшы, баштай берели сиздерге. Аралаштырып коеюн дагы. Бирден берейин, келиңиз. Бирде алыңыз. Бисмилла. Сиздер көрүп алыңыздар. Жана окуяны кимиңиздер айтасыздар? Азыр биз жогоруда мырзалардан баштаганбыз. Айымдар, сулуулар сиздерден баштайбыз. Айтып бериңиз. Бул айтса калбайт да. Дайыма калбайт деп койсун. Мен материал табылгам. Анда Кенжайым, анда сиз айтасыз, Бүгүн эртең менен кечинде тойдо болгом да. Анан аябай чарчап барып кечиндечи. Анан жаттым. Анан эртең менен эрте туруп алып эмеге барып келдим. Дордой базарыначы. Анан Дордой базарында жүрсөм, бир таанышыма жолугуп калатпаймынбы? Ал таанышыңар ким десеңер, тиги кимге жолугуп калдым да? Сезбек байке деп калдыңар го жанатан бери эле. Сезбек байкеме жолугуп калбадымбы? Анан ошентип аны менен учурашып, кандайсыз байке деп анткени ал Кочкорлук да, менин байкем да. Анан ошол анан кайра Дордойдон келип коюп, анан бул жака келдим да. Аябай шашылып. Анан Бүгүнкү болгон окуя экен, ушул. Бирок мындай эртең менен ушундай болгонбу же болгон эмеспи, бирок ошону табышыңар керек. Бул окуя болду, болуп өткөн эмеспи? Негизи Дордойго барган. Анан кийим сатып алган. Анан Сезбек байке чуту биз Сезбек десек эле Сезбек деп койду го дейм, Кандай ойлойсуң? Табыңыздар. Дордойго баргандыгыңыз чындык болсо, Сезбек байкеге жолукканбы, алып болуп кала жагандай болуп калды. Ошондой. В общем, бир эле окуя калп же чын болуш керек да. Карточкада бир эле жазуу бар да. Калп же чын, ошону эле табышыңыздар керек. Сезбек байкеге чалайын анда. Жок, устар беле. Алпай. Кана токтолгула ошо бирөөнө. Балким калп болуп калышы мүмкүн, балким чын болуп калышы мүмкүн. Сезбек байке Кочкорлук. Ооба. Бир четинен караганда Кочкорлук байкем да. Бирок жакшы алдап атасы негизи. Бирок импровизация катуу кетип атат да бул жерде. Байкеме жолуктумбу, жолуккан жокмун, ушул нерселе аябай. Ушуга токтолуп атабыз да. Ооба. Ойлонгон. Анда сиздердин жообуңуздар? Жообуз эмне кылалы? Калпка токтойлу. Калп. Келиңиз, карточкаңызды көрсөтүп коюңуз. Анда эмесе утулдуңуздар. Бул чын экен. Жолукпаган жерлериңизди эле айтып аткан жоксуз? Жок. Чындык окуяны айтыш керек. Кандай жазуу болсо ошондой окуя айтыш керек. Жакшы келтирип айтып. Мына ушундай. Өздөрүнүн азыр сулуулар командасы окуясын таптырбай кетишти. Ал эми азыр кезекти мырзалар командасына берели. Келиңиздер, сиздерден ким айтат? Жакшы окуя айтып берейин эми.
тойда болгон окуяларды айтып берейин. Бир жолу машинамды айдап алып эмеге кетип бардым, тойго. Анын Азия молунун артында односторонний жол бар го. Ошол жерден односторонний жолдон мен Белинский көчтөй Азия молунун арты менен түз чыгып алып турмун да. Экинчи полоса алыпчы. Ошол жерде пешеходдо постоянно гаилер турат экен. Анан токтотуп, бияк односторонний жол болчу, сиз бул жагы менен келе атасыз. Бул односторонний жол, артка кетишиңиз керек. Паспорт неме, праваңызды көрсөтүп коюңуз деди. Мен байкуштап права жок. Тааныштарым менен чалып айдап жүрөм да. Анан гаилерге байке сүйлөшөлү дедим. Жок, сүйлөшө албайбыз. Стоянкага алып барыш керек, шарт боюнча, закон боюнча деди. Анан мен тааныш бир байкеге чалып, ошол жерден. Анан чыгып кеткем. Чыгып кеткенде да кайра артка кайрылбай, мен ошол односторонний менен Белинскийге чейин барып туруп, анан Азия молунун асты менен кетип калгам. Чын. Жок, адаштырып атканга аракет кылып атат. Мындай ойлоп атам да мен. Кайрылбай кайра деп. Байке сүйлөмөтүп кетиши мүмкүн да, байке аз мыяктан өтүп кетейин деп сүйлөшүпчү. Чутам, эмнегедир мындай ички эмелерим, сезимдерим айтып атат да калып деп. Сиздин сезимдериңизге ишенели. Сизге ишенип атам. Акырын жактырмай алып калып турбайбы? Билбейм, байке сеники туруп Сиз да ушунча акырын алдап калып экен да. Ушундай болуп атат деп туруп эле. Мындай болуп атат деп. Анда сиздердин жообуңуздар. Чын эле болгон окуя окшойт, андай чын эле чыгып кетиш мүмкүн. Анда чын дейлик, ооба, мейли, чын. Жакшылап ойлонуп көрсөңүз. Ойлондук. Жакшылап ойлонуңуздар. Ойлондук. Анткени сиздер утуп калдыңыздар да, азыр тең болуп каласыз, эчтеке болбойт. Менде машина жок экенин эсиңиздерден чыгарбай элесиздерби? Ооба. Анда чын сиздердин жообуңуздар. Бирок эмнегедир элечи моям калыптап атат да. Аз калыптап койсок. Может, байке бул өз машинасы жок болсо дагы байкесинин же машинага. Жок, машина айдап жүрчү мурда. Жок, мурда эмес, бул чукулда эле болгон. Анда жообуңуздар Чын. Чындык. чын, карточкаңызды. Тур эле таптыңыздар, чындык окуя болчу. Чын эле чын жүрөк экен. алдап коюп. Чын эле окуя болгон ушундай бирок. Ушундай, Ошон кыйын кыз окшойсуң да? Сиз ошондо праваңыз жок да айдап жүрдүңүз. Мен ортодо машина алып, бир канча 2 ай правасы жок айдап жүрдүм. Анан Бишкектин ичинде. Бирок аябай правила менен айдап, пешеходдорду Анан чак Азия молго жеткенде мындай башкача болуп кетти. Ошол байке таанышыңыздын номерин бизге да берип коесуз. Ошол жактан дайыма эме чач текшилетим да. Ошол жерде эжелер айткан барбершоп бар, ошол жерден чач текшилет. А мен ал жерде односторонний экенин унутуп калдым. Чыгып бир эле көпүрөдөн солго кайрып кетсем, ошол жерде гайлер дайыма. Түшүнүктүү. Мына ушундай. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, эки команда тең окуяларын айтышты. Жана бул жак сулуулар командасы таап кетишти. Аны жана өздөрүнүн окуясын булар таптырбай кеткен болчу. Мырзалар таппай калган. Ошентип бул жерде 2 упайды тең биз сулуулар командасына бердик. Ошентип Ичиңиси нитродон алып. жалпысынан 3-1 эсебинде сулуулар алдыга чыкты. Аны эмесе программабызды уланта берели. Кийинки оюнубуз бул Алло доске оюну. Күч кубатыңды башкара бил. Немесе урматтуу командалар, Алло доске оюнунун шартын түшүндүрө кетсек, азыр бизде экранга суроо чыгат. Бир суроо эле бар, 3 вариант жообу бар. Сиздер кимдир бирөөгө байланышка чыгып, ошол адам бизге туура жообун айтып бериш керек. Телефон чалып. Ооба, телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Болгону эки команда азыр бири-бириңиздерге бир тамга айтышыңыздар керек. Ошол тамгадан башталган адамга байланышка чыгышыбыз керек. Жогоруда сулуулар баштаган болчу, азыр эркек балдар сиздерден баштайбыз. Биз чалабызбы? Ооба.
болгону сулуулар бул жака бир тамга айтып коюңуздар. Ошол сиздер айткан тамгадан баштаган адамга чалышат булар. Оңоюраак эле бир тамга айтып коелу, А деп эле коюп алган да. И так эле утулуп атпайбы булар кичине жеңилдик берип койбойлу. А тамгасы. Экөөңүздөрдөн контакттарды карап көрүңүздөр. А тамгасынан баштаган баардык контактты чалсаңыздар болот. Кыздарга чалса болор. Болор. А деп Эфирден чыкпай каласың го дейм. Аны айтпа деп. ал туткучу багайыбыз бар экен. Адамбы? Менде Адан Амантур бар экен. Ушуга чалып көрбөйм, бир чалганды алчу эле. Кага кетти. Чалыңыз, үнүн чыгарыңыз. Громкоська коюшум керек. Ооба, громкоська коесуз. Бирок жакын кармаңыз. Алгандан баштап 30 секунд эле беребиз. Батыраак суроону окуп берип, жообун алып калышыңыз керек. 30 секунд ичинде Бизге суроону чыгарып берип коюңуздар. учурашпай эле койсом деле болот экен да. Эсилде кеңешти эскертип коебуз. Мынакей суроо. Варианттарын да айтасыз, Чиркин бул ала. Алло, Амантур кандай? Жакшы, эфирде болчумун. Бир суроо бар досум, мындай батыраак жооп бериш керек болот 30 секундта. Анан айтам. Суроону окуп атам. Ысык көлдүн орточо тереңдиги канча? А вариант 262 метр, Б вариант 295 метр, В вариант 278 метр. А вариант 262, Убакыт бүтүп Б атат. вариант Бир вариантын 295. айтсын. Батыраак айтып кой, убакыт бүтүп атат. А, Б, В. Ошо кайсы? Кайсы дейт? В 278 бе? Б 278 ооба. А, В варианты. Рахмат. Эң билебиз, мен да билбейм муну. Мен кайдан билейин деп коесуз. өзүбүз сомнение болот. Ысык көлдүн орточо тереңдиги канча? 262, 295, 278 метр. Сиз чалган адам 278 метр деп В вариантын жооп берди. Туура жооп болсо чынында эле В варианты. Амантурга 170 деп койчу. Жо, мен да билгем негизичи. Жакшы жооп береримби? Мына ушундай биринчи эркек балдар командасы ийгиликтүү бул оюнду аяктап алышты, аны эмесе. Экини бергилечи дейсиз. Азыр сулуулар командасына кезек берели. Сиздер бул жака бир тамга айтыңыздар эми. Сулуулар. Мындай кылбайлы. Булар бизге жеңил там коюп койбоду. Так упайы көп. Р деп созбойлу. Сулуулар болсун, анда Р болсун. Р. Р. Рдан аттар барбы? Рдан. Контакттарды карап көрүңүздөр. Расул Маматкуловго чалыштым. Рдан көп эле экен. Руслан Байке чалбайсызбы? Русланга чала алгы, чынында Рдан. Биздин сурообуз Мен кандай өтүп болот? атам Русланбы, же башка Русланбы? Башка. Анда үнүн чыгарыңыз. Жана батыраак айттырганга аракет кылыңыз. Бизге суроо чыгап берип койсоңуз. Руслан Байке билбей калса экенбиз. Муну точно билбейт. Асы. Асы? Сиздердин жоопту кабыл албайбыз биз. Руслан, кандайсың, жакшыбы? Руслан, суроого жооп бере каласыңбы? Биз эфирде болчубуз да. Ысык көлдүн жээги канча километр дейт? Асы 688, Б 657, В 755. А. Ысык көлдүн жээги канча километр? 688, А. Б'сы 657, В 755. Жооптор чөтөн туура эмес экен. 6236 чарчы километр экен. АБВ эле айтсын. Бирөөсүн Убакыт бүттү, тилекке каршы. Баракелде. Жеңилип калмаңар окшойт, сулуулар. Убакыт бүттү. А, бүтүп калдыбы? Бүтүп калды. Туура жообу жок дейт. Кача бирөөнү айтып Канча миң километр дейт, Ооба, бир вариант айтып койсо жакшы болот. Ошо. Кача бирөөсүн айтып. Убакыт бүтүп калды. Ошол менен аны эмесе ысык көлдүн жээги канча километр? 688, 657, 755. Бул жерде туура жоопту ала алган жокпуз. Убакыттын бүтүп калганына байланыштуу бул жерде А варианты 688 километр. Туура жооп мына ушундай болчу.
Анда эмесе, бул оюнда мырзалар командасында чалган адамы туура таап кеткендиги үчүн 1 упайды мырзаларга бердик. Ошону менен жалпысынан 3-2 эсебинде сулуулар дагы да болсо алды да. Болмат биз жакта. Анда эмесе Жеңил оюндан көп упай алып алдыңар, Эмгек менен Калпайтмай оюндан. Калпайткан жагы да. Кандарына чөтө ишенбедет окшойт эми мындай дагы эле көрө албай элечи биздичи. Көлдүн жээктен терең метрлеп топпай. Анда эмесе кийинки оюнубуз бул крокодил оюну. Баштадык. Анда эмесе азыр биз крокодил оюнун ойнойбуз. Бул учурга чейин ойноп көргөнсүздөр болуш керек, э? Мен ойногом. Сиз ойноп көргөнсүз. Анда сизге түшүнүктүү экен. Азыр экранга Кенжайым ар кандай сөздөр чыгат. Же жаныбар чыгышы мүмкүн, буюм чыгышы мүмкүн, кыскасы сизге көрсөтүп берет, үн чыгарбайт, кыймыл аракет менен гана көрсөтүп берет. Сиз болсо табышыңыз керек. Элиза даярсызбы? Даяр. Буга да убакыт чектелүү, ошондуктан батыраак түшүндүрүп берип, батыраак табыш керек. Анда эмесе, баштадык, убакыт кетти. Биринчи сөздү чыгарып берип коюңуздар. Чоң. Ошол не? Ой. Сүйлөбөңүз. Не кылып атасың? Мындай. Шар, чоң, тоголок, тегерек, жер шары, планета, дем, аба райы, микрофон, Динкси, Сиз деп эле койбойсузбу? жылан, кобра, Гинкси. семечка, уй, сайт, уй, сан, чака, сүт, Кеңси. Гинки. Кеңки. Жок гинки. Кеңки. волна, то, эме, дөң, кокту, Кеңси. алма, асман, гүл, Ай Кудай. Убакыт өттү. Быстро болчу да. Мына ошентип сулуулар командасы азыр ушундай көрсөтүүлөр менен жана Кенжайым тапты. Анда эмесе мырзаларга кезек берели. Алар канчалык көрсөтүп, канчалык табышат болду экен. Кана көрөлүчү. Анда эмесе мырзалар даярсыздарбы оюнга? Даярбыз. Даяр болсоңуздар дароо баштайлы. Кеттик, убакыт кетти. Бисмилла. Алма. Алмұрат. Кеңкісі. 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 Үй, чатыр. Üçburçluk. Romp. Төртбұрçluk. Romp. Бол, кеңкісі. Кеңкісі. Шампунь. Кеңкісі. 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 Бассейн, сүзүү, көл. Эң соң кеңкісі. Оозуңуз менен айтпаңыз, э? Ооба, ооз менен Кеңкісі. Кеңкісі. Оозун көрбөй элем. Суур. Жеже. Короз. Тоқ. Эң соң кеңкісі. Кеңкісі. Суу. Нитро. Арак, амай арак. Стакан. Эң соң кеңкісі. Кеңкісі. Прическа. Чач. Шампунь. Гель. Эң соң кеңкісі. Кеңкісі. Зарядка. Эң соң кеңкісі. Кеңкісі. Тиш. Зубындай. Стоматолог. Эң соң кеңкісі. Кеңкісі.
Вакыт бүттү. Туздун карапшы. Отуруп туруңуздар. Анда эмесе бул оюнда биринчилерден бул сулуулар командасы ойногон болчу. Алар 3 сөздү туура табышкан. Ал эми азыр болсо эркек балдар командасы ойноп өттү. Алар 8 сөздү туура таап кетишти. Ошол менен бул оюндун жыйынтыгында бир упайды биз мырзаларга бердик. Эркек балдар командасы ошон менен жалпысынан 3-3 эсебинде Эймараң теңелдиңер. аз эмесе кийинки оюнубузга дароо кезек беребиз. Оозумдан окуу деп аталат. Анда эмесе урматтуу биздин командалар оозумдан окуу оюнунун шартын түшүндүрө кетели. Азыр мырзалар жанагындай эле сиздер баштайт экенсиздер, жогоруда сулуулар баштаган болчу. Оюнун шарты экранга сөздөр чыгат. Бул жерде сиз наушник тагынып отурасыз, музыканы чоңойтобуз, эч нерсе укпайсыз. Ал эми сиз болсо ошол экранда чыккан сөздөрдү оозуңуз менен гана айтып бересиз. Үнүңүздү чыгарып бериңиз, бирок кыйкырганга болбойт. Хорошо. Бул жагы укпаш керек. Түшүнүктүү. Колду жаңсаганга мимика, жест колдонуп жиберсе, биз туура эмес деп табабыз. Ошондуктан ооз гана кыймылдаш керек. Убакыт чектелүү. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе, даяр болсоңуздар, биз баштадык. Биринчи сөз. Үнүңүздү чыгарып. Май, мен, март, мен, кийинкиси, Кийинкиси. барам, Кыйкырбаңыз. барам, Майка, барам, мама, календар, кийинкиси, Кийинкиси. эс алуу, үкү, кийинкиси кетиребиз. Кийинкиси. Жаратылыш. Муну кийин таппайт, кийинкиси. От, оз, короз, топ, су, кийинкиси. Кийинкиси. Парта, манжа, парта, манжа, парта, бажа, кийинкиси кетиребиз. Кийинкиси. Мейли, бир, Убакыт Биреки. бүттү. Убакыт бүттү. эчтеке болбой турбайбы? Аябай кыйкырдың. Жаман кыйкырдым. парта десем. Не турганда ичип алганга аябай. Кайсыны таптым? Отту таптың. Мен. Мен А мен десем монтуп койдуңуз го? Иә. Көрсөтүп койдуңуз го мен. Жок, мен дебедим. Анда эмесе мына ошентип эркек Сөгүнгөндө эле балдар болуп өткөн, командасы чындыгы. Ашап ойдоп аткандай бүттү. эмес. Азыр болсо сулуулар командасына кезек беребиз. Анда эмесе бизде сулуулар командасы оюнга даяр. Азыр Кенже айым эч нерсе укпайт. Ал эми Элиза болсо айтып берет. Анда эмесе даяр болсоңуздар, биз баштадык. Биринчи сөз. Көрсөтпөңүз. Колуңузду көрсөтпөңүз. Биз. Кийинкиси. Сүзүп, Кусуп. сүзүп, Кийинкиси. картошка, Кастроль. картошка, Гикси. Кийинкиси. мüşök, Бого. müşök, Кийинкиси. aldım, At. aldım, Atıp. aldım, Atır. aldım, At. aldım, Kийинкиси. farel, farel, Vanna. Kийинкиси. mangal, mangal,
Мангал. Экisi. Ген жаккан жер. Жатакана. Ошо. Экisi. Сүзүп. Сүзүп. Вообще түшүнгөн жокмун. Экisi. Жакшыраак айтып берсең. Вакыт бүтү. Биринчисинде көрсөтүп койгончун таап алды. Мына ошентип вакыт бүтү, аягына чыкты. Эчтеке окуй алган жокмун. Сүзүп десе, кусуп деп. Кечке кусуп дегенде эле айтат да. Урушуп аткандай эле Ora болду. кусуп деп койсоң болмок экен, сүсүп деп окуп койбок. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, оозумдан окуу оюну жыйынтыкталды. Жыйынтык чыгарсак, биринчи мырзалар ойногон болчу. Эрке балдар командасы 2 сөздү туура тапкан болчу, ал эми сулуулар командасы 1 сөздү туура тапты. Ошону менен 1 упайды биз эрке балдарга бердик. Кол чыгап коелу. Рахмат. Жана биз программабызды бир жакшы убакыттарына келип жеттик. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип сонун белектерди тапшыруучу убакыт дагы келип жетти. Жалпы жыйынтыкты эсиңиздерге салып өтө турган болсок, эрке балдар командасы акыркы оозумдан окуу оюнунда 1 упайды алып кетип, алдыга чыгышты дагы 4-3 эсебинде бүгүнкү Халва шоу программасынын жеңүүчүлөрү эрке балдар командасы болду. Кол чаап коелу. Куттуктайбыз жана албетте мына ушул Nitro энергетикалык суусундугунан сиздерге сонун белектерди тапшырабыз. Келиңиздер, экөөңүздөр алып коюңуздар. Жеңгендердики башкача да, Ооба. Чоң рахмат. Ал эми бизде сулуулар командасы дагы сонун оюн көрсөтүп бергендиги үчүн сиздерге дагы мына ушундай энергиялуу болуп жүрүңүздөр деп белектерди, суусундуктарды тапшырып коелу. Баракелде. Бүгүнкү эфирибиз жакшы маанайда, сонун маанайда шайыр өттү десек болот. Сиздерге командаларды дагы бир жолу тааныштырып өтөлү, урматтуу көрүүчүлөр. Эрке балдар командасында Азамат Нуркасымов жана Сымбатбек Примбердиевтер болду. Биздин бүгүнкү программабыздын жеңүүчүлөрү. Ал эми сулуулар командасында Олсу Токтобаева Элиза жана Кенже Абдыкеримовалар болду. Барыңыздарга чоң рахмат, келгениңиздер үчүн ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, сизерге да рахмат. Сонун болду. Рахмат. Жеңгендерге рахмат. Ооба. Аны эмесе биз урматтуу көрүүчүлөр сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.